Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу Facebook'тагы менин жуманын аягындагы жумада болгон окуялардын жыйынтыгын чыгарган түз байланышты көрүп аткан адамдар, эгерде көрүп атсаңар баарыңарга рахмат. Дагы эле сөзүмдүн башында азыр ушул социалдык түйүндөрдө, YouTube'да, Facebook'та алгоритм ушундай болуп калды. Канчалык адамдар көбүрөөк бөлүшө турган болсо, көбүрөөк лайк кое турган болсо, көбүрөөк комментарий жаза турган болсо, ошончолук адамдар бири-бирине рекомендация болгондой болот дагы. Бул видеону көбүрөөк адамдар көрөт. Силер ошону менен бирге мага менин ушул түз эфиримди жылдырууга кошкон салымыңар болот. Силерден суранып кетерим, эгерде туура көрсөңөр баарыңар бөлүшүп койгула. Канчалык көп адамдар көрө турган болсо, ошончолук көз карашты бири-бирибизге ынандырууга, бири-бирибиз менен диалог кылууга, талашып тартышууга мүмкүнчүлүк пайда болот. Мен башында эле айтып кеткендей эле, колуңардан келсе, мындай бир маданияттуу, чектен чыкпаган, жеке көтпөгөн, сөгүнбөгөн, адамдын жекелигине кандайдыр бир кемсинтпеген суроолорду, комментарийлерди жазганга аракет кылгыла. Жок, ансыз болбойт десеңер, анда аны дагы жаза бергиле. Мен каршы эмесмин. 20 жылдан бери саясатта жүргөн адам катарында бардык жаман сөздөргө, ар кандай катуу сөздөргө мен көнгөм, ошондуктан аны дагы кабыл алам. Чыдаганга бардыгына аракет кылам. Анткени бийлик сыяктуу оппозицияга дагы кандайдыр бир сындар айтылыш керек. Мүмкүн ачуу сындар айтылышы керек. Бул дагы туура. Биз ошого сынды көтөргөнгө үйрөнгөн, булай баганда жакшы болот. Эми сөзүмдүн башында мурдагыдай эле Карфаген должен быть разрушен деген сөздү кайрадан кайталашым керек. Ар бир авторитардык бийлик, ар бир мен мамлекетти жалгыз өзүм башкарам деген бийлик, хандык бийлик бир гана учурда күчтүү болот. Эгерде мамлекеттин жарандары, мамлекеттеги массалык маалымат каражаттары, саясатчылар, жарандык коом корко турган болсо, коркуу сезими бардык авторитардык бийликтердин энергиясы болуп эсептелет. Ошол энергия аркылуу авторитардык жеке бийлик күчөйт, зөөкүр болуп, туура эмес жакка кете баштайт. Канчалык мамлекеттин жарандары, саясатчылары коркпой турган болсо, эгемендүү болсо, бийликке сын айта турган болсо, мамлекетте жок дегенде элибиздин, калкыбыздын 30-40%, саясатчылардын 30-40% бийликке сын айтып, күмөн санап, каршылык көрсөтүп тура турган болсо, андай мамлекет жакшы мамлекет болот. Ошондуктан мен баарыңардан суранам, коркпогула, башыңарды көтөргүлө өйдө, бийликке сын айткыла, каршылык көрсөткүлө, бийликтин айткан маалыматынан, чечимдеринен дайыма күмөн санагыла. Бул жакшы мамлекетке алып бара турган жол. Ошондуктан дагы бир жолу Карфаген должен быть разрушен. Биз коркпойбуз, башыбызды өйдө көтөрөбүз, бийликке сын айтабыз, күмөн санайбыз, керек болсо кээ бир убакта бийликке каршылык көргөзөбүз. Бул жакшы мамлекет. Эми мен силерге өзүмдүн башыман өткөн кечээкүнкү бир окуя жөнүндө айтып берейин. Мурдагы кечинде бир топ оппозициялык саясатчылар, Бириккен демократиялык кыймылдын мүчөлөрү, мен, Улукбек Маматаев, Рита Карасартова, Кеңешбек Дүйшөбаев жана башка адамдар болуп, менин кичи мекеним Таласка барганбыз. Мен атам өткөнүнө 3 жылдан ашып баратат. Түрмөдөн чыкканы атама Куран окуткан эмесмин. Кичи мекениме бара элек болчумун. Ошол кичи мекениме барып, айылыма барып, атама Куран окуп келели деп айылга баргам. Ошол оппозициядагы кээ бир саясатчыларды мени менен барып бергиле, ошол менен бирге Таласта ушул Бириккен демократиялык кыймылдын мүчөлөрү менен жолугушууларды өткөрүп келели деп Таласка барганбыз. Мурда күнү түндө чыгып, кечээ күнү эртең менен саат 8-де Манас районунда болдук, менин айылымда, Кайыңды айылында. Ошол жерден эл менен Куран окутуп, атама тамак берип элге, эл менен сүйлөшүп азыркы болуп аткан абалды кайтып, анан Таласка келдик. Талас шаарында
ошол таластагы бириккен демократиялык кыймылдын мүчөлөрү менен жолугушуу өткөрдүк. Эми бул менен эмнени айтайын дегем? Ушул бир ушунчалык өкүндүргөн нерсе, ушу таласка баргандан баштап УКМК артыбызга түшүп алды. Айылга дагы барып, биз менен жолуккан адамдардын бардыгынан эмнени жолуктуңар, эмнени сүйлөштүңөр, эмне деп айтты? Ушу УКМК баргандан баштап кеткенге чейин артыбыздан аңдып жүрдү. Мен таң калам. Азыр ушунчалык экономикалык оор кризис болуп атат. Ушу УКМКнын кыла турган жумушу жокпу? Ушу биздин артыбыздан аңдыган акчага, ошол кеткен бензинге, кызматчыларга, андан көрө жакшынакай бир башка бир ушу элге жардам бере турган ишти кылбайсыңар. УКМКнын мүчөлөрү, кызматчылар, камчы. Ушу разыскная деятельность деген УКМКнын атай мыйзам менен өткөрүп алган закону бар. Жашыруун ошонун бардыгы. Канча акча кетип атат? Эч ким билбейт. Өздөрүнө ошо жашырып, ошол акчанын баарын киргизип алган. Ошонун бардыгынын көпчүлүгүн терроризмге же болбосо башка жака эмес, тилекке каршы УКМК бизге окшогон саясатчыларды, жарандык коомду, журналисттерди, Болот Демирев окшогон, мага окшогон, мен телеканалым окшогон, оппозициядагы саясатчыларга окшогон адамдарды аңдууга кетиргенден көрө, ошону бир жакшынакай больницаларга, мектептерге, ушунчалык жардамга муктаж болуп аткан адамдарга бөлүп бербейсиңер. Абалды көрүп атасыңар экономикада кандай абал. Ушу артыбыздан оңдугандан көрө, ошол акчаны башка жака бергиле. Эгерде силерге УКМКга кандайдыр бир маалымат керек боло турган болсо, оппозиция жөнүндө, мени чакырсаңар мен өзүм айтып берем. Мени чакырган сайын мен айтып атам. Ошол УКМКда аңдыган балдарга, аңдыган отделине, Ички иштер министрлигинин 10-чу бөлүмүнө, 7-чи бөлүмүнө бардыгына жолуккан сайын айтам. Анан көрө келгилечи, кофе ичип менден сурасаңар, мен өзүм эмне кылып атабыз оппозиция? Бардыгын силерге өзүм айтып берейин. Төкпөй чачпай. Ошондуктан силерден суранам, аңдыган акчаны элдин кыйынчылыгына жумшагыла. Биздин артыбыздан аңдыганга эмес. Эми ошол жактан келсем, кечинде 1-май райондук соттун жанынан 4-5 келип мени милицияга машинеге басып алып кетишти. Алып барып 6 саат мени Ленин РУВДсында кармап отурушту. 6 саат кармады. Мен мындай суракты эч убакта көргөн эмесмин. Мен бир ойлодум, 30-жылдарга түшүп калдым депчи. Оппозиция эмне кылып атасыңар? Оппозицияны ким каржылап атат? Оппозициянын мүчөлөрү ким? Эмне иштерди пландап атасыңар? Ушунчалык бир 30-жылдагыдай мага суроолор берилди. Анан мен ойлоп койдум, ушу биздин Сталиндин убагы, 30-жылдагы репрессиялар Кыргызстанга кайра кайтып келип аткан экен деп. Тилекке каршы мынакей биздин башыбыздан ушундай окуялар өтүп атат. Эми чакырган андан да кызык, эмне маселе боюнча чакырган? Кыргызстандагы тышкы карыз боюнча мындан бир 3 күндө, 2 күн мурда бир пост жазгам. Эми ал посту мен асмандан алган жокмун. Өзүм оюман чыгарган жокмун. Массалык маалымат каражаттарында эмне чыкса, ошону алып туруп жаздым. Жазсам, мени ушул сен жалган пост жазып атасың деп, бар УКМКдан баштап Финансы министрлиги чейин, мынакей бүгүн президентке чейин мага жооп берип, басып жатып калышты. Эми мен болгон өзүмдүн пикиримди жаздым. Ачык маалыматтарды алып жазып атам. Бардык маалымат массалык маалымат каражаттарынан алынган. Мен анын эч кимисин ойлоп тапкан жокмун. Эми ошону алды дагы мени баштап, президенттен баштап, УКМКга чейин, милициясына чейин баары басып жатып калды. Сен жалган айтып атасың деп. Эми мен жалган айтпаганымдын бир гана далилин силерге айтып берейин. Мынакей азыр мен өзүмдүн ушул сүйлөп аткан видеодо алдындагы комментарийге салайын. 2 күн мурда Кыргызстандын кабинет министрлеринин башчысы Акылбек Жапаров айтты. Биз 500 миллион доллар Россиянын банктарынан карыз алабыз дагы, уруктарды, жер семиткичтерди сатып алабыз деди. Мынакей мен алдыга салып атам, мынакей көргүлө азыр. Эгерде мен ошону жалган айтсам, мынакей Акылбек Жапаровдон урматтуу УКМКнын кызматчылары мени жамандагандан көрө, мени калп айтып атат дегенден көрө, Ички иштер министрлигинин кызматчылары, урматтуу президент Акылбек Жапаровдон сурабайсыңарбы өзүңөр? Эмнеге антип айтат андай болсо? Эгерде 500 миллион доллар албай турган болсо, анда айткыла да, же айтпагыла да. Өзү айтып атат Акылбек Жапаров, биз алайын деп атабыз дейт.
Анан эми аны айтып койсом мен эмнем туура эмес болуп атат. Эми мени калп айтып атам мен. Мынакей окугула көргүлө барып турат. Андан кийинки 160 миллион доллар бюджетте акча жетпей атат. Биз Евразиянын стабилдүүлүк фондунан 160 миллион доллар карыз алып атабыз дедик. Мынакей аны дагы мынакей салайын көргүлө. Бюджеттин абалы тартыш экенин баарыбыз жакшы билебиз. Баарыбыз түшүнөбүз. Мен эми асмандан алып аткан жокмун да. Өзүңөр айтып атасыңар. Анан мен болгон ошол маалыматты жаздым. Мынакей ушундай алабыз деп атыптыр деп жаздым. Мен алды деп да жазган жокмун. Эгерде ала турган болсо, мурдагы алгандарды кошкондо Кыргызстандын карызы бул жылы 1 миллиард 200 миллион 500 миң долларга көбөйөт экен деп болгону жаздым. Көбөйөт экен дедим. Эгерде ала турган болсо деп жазып атам. Анан берде мен эмнем калп айтып атам. Эми ошону айтып койсом, мынакей УКМКсы баш болуп, финансы министрлигине чейин милицияга чакырып мени басып жатып калышты бардыгы. Мен эч нерсени калп айткан жокмун. Мынакей урматтуу журналисттер, урматтуу жарандык коомдун өкүлдөрү, бардыгыңар көргүлө. Эгерде мен калп айтып атсам, сен калп чекесиң деп айтып койгула мынакей. 500 миллион менен 160 миллиондун гана маалыматын салып койдук. Эгерде ушул акчаны ала турган болсок, анда биз карызыбызды 1 миллиард керек болсо 300 миллионго чейин көбөйтөт экенбиз деп айттым. Чын, ал сөзүмөн баш тартпайм. Кайерге чакырса да ошону айтып берем. Эми дефолт боюнча президент өзү айтты. Эгерде биз Кытайга карызыбызды төлөй албай калсак, анда биз эгемендүүлүгүбүздү жоготуп алабыз деп президент айтты. Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров айтты. Эгерде биз Кытайга карызыбызды бере албай турган болсок, биздин 3 объектибизге алар өздөрүнүн башкаруучуларын алып келип отургузат дагы, алар чечип калат деди. Мен эмнени калп айтып атам? Карызды төлөй албай калышыбыз мүмкүн деп президент айтып атат, премьер-министр айтып атат. Мен болгон ошонун гана уландысы катарында ушул ачык маалыматтардагы Азаттыктан, Клоптон, Спутник сайттарынан алдымдагы маалыматтарды жаздым. Мен ойлойм, мен эч нерсени калп айткан жокмун. Ошон үчүн мамлекеттик кызматчылар өзгөчө биринчи жогорку деңгээлдеги мамлекеттик кызматчылар маалымат айтардан мурда өзүңөр бир топ жолу ойлонуп, анан кийин маалыматты беришиңер керек. Биз маалыматты силерден алабыз. Мен финансы министрлигинен алган жокмун. Мен ачык маалыматтардан алдым. Мынакей 2 гана маалыматты салып бердим, өзүңөр көргүлө. Ал эми калганын биз алып койгонбуз көпчүлүгүн уже. Мынакей 24 KG сайты жазып атат, жана башкалар жазып атат. Биз 20-жылдан баштап, Садыр Жапаров бийликке келгенден баштап, баш аягы 700 миллион долларга чейин акча алып койдук карызга. Анын бардыгы факт катарында турат. Ал эч жакка кетип калбайт, анын бардыгы ачык маалымат. Ачык маалыматты берген адамды, саясатчыны бийлик кумалабаш керек. Бийлик тетрисинче диалог жасаш керек. Дискуссия кылышы керек. Биз талашып тартышыбыз керек. А биздин бийлик бир нерсени айтып койсоң эле, сөз менен диалог кылбайт, сөз менен талашып тартышпайт. Колундагы болгон агрессиялык күч машинасын кой берет дагы бизди басып, чампалап, куугунуктап жатып калат. Мындай бийлик бул коркунучтуу бийлик деп асапталат. Эми силердин ошоңардан биз баарыбыз коркуп кетчек жакшы. Мен аныңардан коркпойм. Мен мурдатан эле айтып келатам. Камайсыңарбы, камабайсыңарбы? Мен өзүмдүн көз карашымды айтып келгем. Мен дайыма мыйзамдын чегинде сүйлөйм, айтам, жана мындан ары айта берем. Анан көрө урматтуу бийликте отургандар, колуңардан келсе диалог жараткыла. Колуңардан келсе талашкыла, тартышкыла. Анан кийин чишалап эле бир көчөдөгү бейбаш балдардай болуп эле анан кийин сөз менен талашып кетсек эле алып келип баштан ары мурундан алып коюп калбай, кичине мындай диалог кылган көрүлсөңөр, бул жакшы мамлекет болот ошондо. Анан кийин азыр байкадым, биздин бийлик УКМКны пайдаланат, Ички иштер министрлигин пайдаланат, дагы анан алып келип туруп эле баса калып жатып калып атасыздар. Мынакей кечөөнү ошентип менин 2 журналистимди кечөөнү ошонун айынан суракка чакырды. Эптеп мени баса калыш үчүн. Кечөөгүн ошол кандайдыр бир деңгээлде Next телеканалына тиешелүү Адилет Балтабаевди ар кандай шылтоо менен алып барып туруп камап таштадыңар. Кечөөгүн мени алып барып 6 саат камайбыз, камабайбыз деп коркутуп отуруп түнкү саат 3-тө кое бердиңер. Бул кайра-кайра барыңар бийликке чыкканда демократиялык бийликпиз, биз демократиялык бийликти куруп атабыз, мамлекетти куруп атабыз дейсиңер. Бирок тилекке каршы чычалаганыңардан барыңар күч колдонуп, камап, куугунтуктап жиберген бул демократиялык бийлик эмес. Бул авторитардык жеке бийлик болуп эсептелет.
Кыргызстанда дефолт коркунучу бар. Аны президент Садыр Жапаров парламентте өзү дагы айтты. Дефолт коркунучу бар деп. Мен дагы ойлойм, дефолт коркунучу бар. Мен президенттен айырмаланып, эгемендүүлүгүбүздү жоготобуз деп айтпайт элем. Президент эгемендүүлүгүбүздү жоготуп алышыбыз мүмкүн деп айтты парламентте. Мен антип айтпайм. Бирок Кыргызстанда дефолт коркунучу бар. Анткени бюджет акыркы убактарда салык боюнча, бажы төлөмдөрү боюнча чогулбай болуу коркунучтары бар. Менин алган официалдуу эмес жана официалдуу массалык маалымат каражаттардагы маалыматым боюнча азыр бажыда дагы, салык чогултууда дагы коркунучтар, пландар толбой, чогултуу азайып барат. Ошондуктан жакынкы убактарда бюджет киреше бөлүгү, бюджетти толтуруудагы коркунучтар чыгып келатат. Президент дагы туура айтып атат. Биз ушундай пикке келдик. Азыр тышкы карызды төлөөдө 250-300 миллионго чейин жылына төлөп калуу төлөө милдеттенүүбүз бар. Биз муну каалайбызбы, каалабайбызбы төлөшүбүз керек. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин. Бийликке келгенден кийин ар кандай шылтоону айта бербегиле. Биз анан мындай оор алдык, анан кийин биз тиги ушунчалык көп карыздар менен алдык деп. Силерди бийликке эч ким кыйнап алып келген жок. Бийликке өзүңөр келгенсиңер. 20-жылы кой десе болбой өзүңөр биз Кыргызстандын маселесин чечебиз. Биз Кыргызстандын жоопкерчилигин алабыз деп Садыр менен Камчы экөөңөр келгенсиңер. Биз силерди жандырап алып келген эмеспиз. Өзүңөр келдиңер бийликке. Анан бийликке келгенден кийин андай болсо, ошол маселени чечебиз деп келдиңер. Биз тышкы карызды чечебиз деп келгенсиңер. Биз бардыгыбыз жакшы билебиз. 2 жылдын ичинде тышкы карыздан кутултабыз деп келгенсиңер. Бирок тилекке каршы бүгүн силер келгенден баштап тышкы карыздан кутулбай эле биздин тышкы карызыбыз көбөйө баштады. Ал көрүнүп эле турат. Экономиканын абалы күндөн күнгө оорулап баратат. Социалдык абал күндөн күнгө оорулап баратат. Аны элдин баары эле көрүп турат. Силер бизди баса каласыңарбы, жокпу? Ал эч жакка кетпейбиз андан. Ошон үчүн өзүңөр ушул мамлекеттин жоопкерчилигин алып, мамлекеттеги экономикалык, социалдык, тышкы маселени, мамлекеттин ичиндеги оор саясий маселелерди чечебиз деп келгенсиңер. Андай болгондон кийин мындай коркутпай, кайра-кайрадан кийин бизди баса кала бербей, ал маселени чечкениңер туура болот. Силер ошон үчүн бийликсиңер, силер правоприемниксиңер бийликтин, мурдагы бийликтин бүт жоопкерчилигин силер алгансыңар. Мурдагы бийликтин карыздарын алгансыңар, жоопкерчилигин алгансыңар. Ошон үчүн бийлик деп эсептелет. Эгерде тышкы карыз оор экен, биз муну көтөрө албайбыз десеңер, келбей койсоңор силерди эч ким кыйнамак эмес. Биз координациялык кеңеш түзүп, Мадумаров, мен, Текебаев, Бабанов биз дагы аракет кылганбыз. Бирок силерге буйруптур, экөөңөргө силер келдиңер. Эми чечкиле андай болсо коркута бербей бизди, баса кала бербей. Улам эле УКМК менен милицияңар жибере бербей бизге. Тышкы карыздын коркунучу бар. Жакынкы убактарда карыз төлөө, тышкы карызды төлөө, тышкы карыздын экономикага болгон басымы, мынакей азыр болжол менен мен так билбейм, бир баш аягы бир 5 миллиард долларга карызыбыз жакындап калды, төлөшкө туура келет. Анын экономика болгон басым аябагандай күчөйт. Аны бардыңар билишиңер керек. Урматтуу көрүүчүлөр, бийлик силер дагы билишиңер керек. Экономиканын абалы мындан ары жакынкы айларда жеңилдебейт. Ал күндөн күнгө оорулойт. Күндөн күнгө баш ооруңар көбөйөт. Бизди камай бергенде силерге каршы сүйлөгөндөрдү, же бир силерге жакпаган ой пикирлерди айта турган адамдарды камай бергенден экономикалык маселе, социалдык маселе, бюджеттин маселеси чечилип калбайт. Ал силердин күнүгө кыйынчылык алып келе турган абалга келет. Ошон үчүн келгиле, кааласаңар жардам сурагыла, биз жардам берели. Менден сурагыла колуңардан келсе, мен айтып берейин колуман келишинче, билишимче. Мен дагы экономиканы, тышкы саясатты, эл аралык каражат маселесин, эл аралык финанс институттарын жакшы билем. Сурасаңар айтып берем. Бирок тилекке каршы азырынча сурай элексиңер. Алып келип эле башыбызга эле чаап калып атасыңар кайра-кайра эле. Биз силерди камап таштайбыз, жыга чабабыз деген эле көз караш менен келе атасыңар. Эми мынакей айттым, биринчи маселени бүтүрдүм. Экинчи маселе. Economist деген аябагандай күчтүү Англияда изилдөөчү институт. Алар ошол изилдөөчү гана институт эмес, алар өздөрүнүн ошол массалык маалыматка каражаттарын чыгарат. Economist деген англисче. Ал дүйнөдөгү эң кадыр барктуу, көптөгөн билимдүү, акылдуу инвесторлор, мамлекеттик башкаруучулар окуган илимий институт жана журнал өзүнүн иликтоосун чыгарды. Тилекке каршы жакынкы айларда дүйнөдөгү 10 мамлекеттин ичине ушул дестабилдүүлүк боло турган мамлекеттердин алардын анализи боюнча социалдык жардуулар боло турган мамлекеттердин арасына Кыргызстан кирип калды.
Бул дагы мен ойлоп тапкан жокмун. Эртең дагы ойлоп жүрбөгүл, анан кийин мени чакырып жүрбөгүл, сен калп айтып атасың. УКМК бала, муну экономист жазды, мен жазган жокмун. Алар жазып атат. Айтты, Кыргызстанда жакынкы 1 жылдын ичинде аябагандай чоң жарылуу боло турган мамлекеттердин ичинде деп. Мына муну дагы айтып атам. Муну дагы алдын алышыңар керек. Бул дагы реалдуу жүрүп аткан процесстер. Бул Украина менен Россиянын согушу, Россиянын агрессиясы, дүйнөдөгү экономиканын начарлашы, азык-түлүккө болгон баанын начарлашы, көтөрүлүшү, буудай, камп, күйүүчү майга, газга, жер семирткичтерге болгон баанын көтөрүлүшү бизге түздөн түз таасирин берет. Мынакей азыр бардыңар көрүп атасыңар, Кыргызстанда Казакстанга салыштырмалуу күйүүчү майдын баасы 100% кайрыма бар. Казакстанда 30 сом, Кыргызстанда бүгүнкү күндө 60 сомго чыгып калды. Камптын баасын көрүп атасыңар, майдын баасын көрүп атасыңар, ундун баасын көрүп атасыңар. Мына ушунун бардыгы сөзсүз түрдө саясатка таасирин берет. Бийликте отургандар, силер каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, бул оор процесстерди силер токтото албайсыңар. Силер токтотсоңар болот, эгерде мамлекетте маанилүү саясий, экономикалык, системалуу жана структуралуу реформалар жасай турган болсоңор. Тилекке каршы системалуудагы, структуралыктагы реформалар жасалган жок. Силер минтип атасыңар. Мен сотторго айттым. Соттор адилеттүү болгула дедим. Антип реформа жасалбайт. Реформаны мамлекет башчы, өкмөт башчы отуруп алып, күнү-түнү команда түзүп, өздөрү жасайт, өздөрү аралашат. Керек болсо башка көз караштагы адамдарды чакырат. Ошолор менен талашып тартышат. Мынакей Саакашвилинин реформасы ошондой болгон. Сингапурда Ли Куан Юнун реформасы ошондой болгон. Малайзиядагы Махатхирдин реформасы ошондой болгон. Мына ошондо гана мамлекетте маанилүү реформалар жасалат. Анан кийин мен айтып койдум, мен тапшырма бердим, менен реформа жасалбайт. Реформа 2 жыл болду, реформа жасалган жок. Мынакей ошон үчүн силер экономисттин айткан анализин эсиңерге алышыңар керек. Эгерде туура көрсөңөр, мен дагы бир жолу айтам, оппозицияны чакыргыла. Биз силер менен отуруп программаларды иштеп чыгууга, кеңеш берүүгө, жардам берүүгө даярбыз, билип койгула. Үчүнчү маселе, аэропорт Манас аэропортун тышкы башкарууга беребиз деген чечим чыгып, азыр мынакей түрктөргө берип атат деген маалымат чыкты. Мен сыймыктануу менен айталам. 2014 жылы ошол убактагы бийлик Манас аэропортун орустарга сатабыз дегенде мен башында турган, сыймыктануу менен айталам. Азимбек Бекназаров башында турган, Өмүрбек Абдрахманов, Улукбек Маматаев, Макен Абылов, азыркы менин эң күчтүү оппоненттеримдин бири Камчы Ташиев, ал убакта менин жакын досторумдун бири болчу. Бардыгыбыз ошол убактагы бийликке каршы туруп, Манас аэропортун саттырбай койгонбуз. Бизди жаман көрчүңөр ошондо бардыңар, бузукулар, эл бузарларды. Ал убакта Камчы мени куугунтукташ эмес, Камчы менин ал убакта досум болчу. Биз бардыгыбыз биригип Манас аэропортун саттырбай койгонбуз. 2014 жылга Google'га киргизип туруп ошол маалыматты тактасаңар болот. Мен сыймыктануу менен айталам, ошонун башында мен тургам. Мени көбүңөр көп убакта жаман көрөсүңөр, бузуку деп. Дайым эле оппозиция боло берет, дайым эле бийликти сындай берет деп. Бийликти сындаган адамдар болсо, ошончолук мамлекет үчүн, эл үчүн жакшы болот. Мынакей азыр убакыт өткөндөн кийин силерге сыймыктануу менен ошону айтып атам. Эми ошол биз саттырбай койгон аэропортту бүгүнкү бийлик тышкы башкарууга беребиз деп атат. Эми көпчүлүк айтышыңар мүмкүн. Бул жерден Равшан дагы каршы чыгат. Бул бийликти тышкы башкарууга беребиз дегени Манас аэропорту туура эмес деп айтат деп. Эми бул бийликти мен бул жерден колдойм. Бийликтин Манас аэропортун тышкы башкарууга беребиз деп атканы туура. Мен толугу менен колдойм. Биз тышкы башкарууга беришибиз керек. Тышкы башкарууга берүү деген эмне? Бул убактылуу башкарууга 20 жылга, 30 жылга, 40 жылга башка бир компанияларга берет, алар убактылуу башкарат. Алар маанилүү өздөрүнө ошо келишимдин негизинде милдеттемелерди алат. Мынча миллион доллар, мынча жылдын ичинде биз аэропортко инвестиция жасайбыз. Биз аэропортту мындай деңгээлдеги аэропортко кошобуз. Бирок аэропорт аябагандай сапаттуу кызмат көргөзүп,
аэропорттон жылына мынча салып төлөй турган болобуз деп милдеттеме алат. Бирок ошол биз берип аткан компаниялар, башкаруучу компаниялар, мен дүйнөдө бир топ башкаруучу жакшы компанияларды билем. Ошол түрктөрдүн компаниялары жакшы, чын айтайын. Эгерде ошонун ичинен биздин бийлик жакшы компанияга бере турган болсо, мисалы мынакей түрктөрдүн Ататүрк аэропортун жана башка аэропортторун башкарган башкаруучу компаниялар жакшы компаниялар. Сингапурдун компаниялары жакшы аябагандай башкаруучу компаниялары бар. Ошолорго бере турган болсок жакшы. Эми аны азыркы бийлик өздөрү чечиши керек, кимге берет. Эки нерсе маанилүү. Биринчи, ошол аэропортту убактылуу башкарууга берип аткан компаниянын репутациясы жакшы болуш керек. Көчөдөн келген эле компанияга берип коюу ал туура эмес. Экинчиси, ошол компаниянын тажрыйбасы күчтүү болуш керек. Мына ушул эки критерий туура келе турган болсо, анда аэропортту убактылуу башкарууга берүү бул туура, мен колдойм. Бийлик анда туура чечим кабыл алып атат. Мынакей бийликтин туура нерсесин туура деп айтышыбыз керек. Туура эмес нерсесин туура эмес деп айтышыбыз керек. Менин бул боюнча көз карашым ушундай. Андан кийинки маселе Балтабай маселеси боюнча, адилет маселеси. Адилетти мынакей кечөөнү баса калып алып барып камсыздашты. Анан эми ушул туурабы? Бул туура эмес. Туура нерсени туура деп айттым, туура эмес нерсени туура эмес деп айтам. Мынакей. Менин тегерегимдегилерди камап атканынан, менин тегерегимдегилерди басмырлап куугунтуктап атканы 2 жыл болду. Бийликке келгенден баштап бул бийлик менин тегерегимдегилерди колунан келишинче басмырлаганга, куугунтуктаганга, камаганга, саясаттан жок кылганга аракет кылып келишет. Шылдыңдаганга аракет кылып атышат менин тегерегимдегилерди. Мынакей кечөөбүн ошонун уландысы катарында УКМК менин телеканалыма, кичинекей эле бир телеканал, дагы бир кылмыш ишин ачты. Эми шылтоосу ушул россиялык Чуприна деген укук коргоочу бир маалыматты жазган экен. Аны дагы биз алардан албаптырбыз. Ошол Кыргызстанда эле баскан башка массалык маалымат каражаттарынан алып, ошол жазып атат. Мынтип. Кыргызстандын Борбордук Азиянын жарандарын Россиянын аскерлери вербовка кылып атат. Ошолорду Украинага согушка жибергенге аракет кылып атат. Ошол Борбордук Азиянын жарандары колуңардан келсе вербовкага макул болбогула, согушка барбагыла деген маалыматын ошол биздин Next телеканалынын социалдык гана медиасы, телеканалга чыккан эмес, эфирге кеткен эмес. Болгону биздин ошол Telegram каналыбызга, Instagram социалдык түйүнүбүзгө чыгыптыр, ошону биз басып коюптук. Эми ошону силер басыптыгар деп дагы бир кылмышын ачты бизге. Кечөө кечкете биздин журналисттерди УКМК басып сурак алып жатып калышты. Алас болуп кечөө ошо биздин телеканалда иштеген Кыргызстанда эң активдүү жарандык активисттердин бири. Биздин телеканалга штаттан тышкары журналист болуп иштеп турган Адилет Балтабайды арганда шылтоо менен алып барып камсыздашты. Бул мен ойлойм туура эмес. Бул мага болгон, сөз эркиндигине болгон, оппозицияга болгон, башка көз карашты чагылдырып аткан, бийликке жакпаган көз карашты чагылдырып аткан массалык маалымат каражаттарын мени басмырлоо деп эсептейм. УКМК, Камчыт Ташиев, мунун баарында силер турасыңар. Мен баарын жакшы билем. Мени камамак тургай, атып таштасаңар да туура сөзүмдү айтам. Мунун баарынын үстүндө силер турасыңар. Силер уюштуруп атасыңар, силер кылып атасыңар мунун баардыгын. Мен билем, бүгүн куугунтуктайсыңар, эртең куугунтуктайсыңар. Камайсыңар мүмкүн алып барып. Бирок силер баары бир эртелге жеңилесиңер. Баары бир кийин мойнуңарга аласыңар. Мен силерди баары бир адилеттүүлүктүн негизинде, мыйзамдын негизинде далилдейм. Силердин кылып аткан ишиңер биринчиден мыйзамсыз, экинчиден адилетсиз. Биздин телеканал, менин телеканалым иштеп аткан журналисттер бардыгы чындык үчүн күрөшүп атат. Бардыгы адилеттүүлүк үчүн күрөшүп атат. Биздин эч кимге сындыра албайсыңар. Биздин эч кимибизди коркута албайсыңар. Биз мыйзамдын негизинде силер менен күрөшөбүз, силер менен тартышабыз, соттошобуз. 5 жыл болсо 5 жыл, 10 жыл болсо 10 жыл соттошобуз. Камасаңар да соттошом мен силер менен. Ошону билип коюңар. Эртелгич далилдейм. Силер бийликтин заказын аткарып атасыңар. Мүмкүн ФСБнын заказын аткарып атасыңар. Ташиевдин заказын аткарып атасыңар силер. Ошон үчүн мени телеканалды
менин журналисттеримди бүгүнкү күндө куугунтуктап атасыңар. Менин жакындарымды, бир туугандарымды куугунтуктап атасыңар. Билип койгула. Мен силерден коркпойм, мен силер менен күрөшөм. Адилет боюнча бир маанилүү маалыматты айтып кетейин. Мындан жаңылбасам бир жума мурда мен 3 оппозициялык саясатчы менен отургам. Ошолор кааласа өздөрү айтып берет, кийин кааласа Адилет Балтабай өзү дагы айтып берет. Түнкү саат 12-де мага Адилет Балтабай телефон чалды. Равшан байке, мен сиз менен бир маселени кеңешет элем. Эгер убактыңыз болсо мени менен жолугуп койсоңуз болот эле деп. Анан кийин мен түнкү саат 12-де ал менен жолуктум. Ал келип мага минтип айтты. Бийликтеги жогорку кызматта отурган адам менен жолугуп келдим. Бирок атын айтпай койду мага. Ким менен жолукканын билбейм. Жана анын жанында дагы бир мен жакшы мамиледеги адам менен жолуктум. Бийликтин 2 адам менен жолуктум. Мага алар мындай шарт коюшту. Мени кызматка барасың деп айтты. Кызматка бар деп айтты. Бажыга барасың, бажыда иштейсиң. Окатыңа дагы жетет. Акча маселеси дагы чечилет. Бар дагы тынч иште. Казинога каршы чыкпа, ККМга каршы чыкпа, Равшандын жанына жолобо. Барып туруп окатыңды кыл. Бардык финансылык, материалдык кыйынчылыктарың чечилет. Ошол жака барып иште деди. Эгерде ал жака барбай кое турган болсоң, анда өзүң кел. Жакын убакта сени менен укук коргоо органдары бардык керектүү иштерди жасайт деп айтты. Анан мен сурадым, ким балдар? Мага айтчы десем, аттарын айтпай коюшту. Эртеси күнү мага телефон чалды дагы айтты. Равшан байке, мен чечим кабыл алдым. Өзүмдүн ар намысымды, өзүмдүн ушул убакка чейин карманып келаткан позициямды өзгөртпөйүн, сатпайын деп чечтим. Мен алар менен кызматташпайм, кызматка барбайм деди. Мен ушундай чечим кабыл алдым деди. Мен айттым, ал сенин чечимиң. Мен сени мындай кыл, тигиндей кыл деп айтпайм. Кандай чечим кабыл алсаң, ал сенин чечимиң болот, өзүң чеч деди. Ал өзү чечти дагы, өзүнүн позициясын кармап калды. Ошо менен мынакей, ошондон 2 күн өткөндөн кийин Адилетти баса калып, болгого шылтоо менен алып барып камап таштадыңар. Мен ойлойм, бул адилетсиздик. Мен ойлойм, бул мыйзамсыздык. Жана бийликтин азыркы күндөгү өзүнүн көз карашына туура келбеген, башка көз караштагы жарандык активисттерди, журналисттерди, саясатчыларды куугунтуктап атканынын бир далили болуп эсептелет. Мен ишенгим келет, Адилет Балтабай кечээ күнү сотунда дагы көрдүм, мен таласта жүрүп жазган каттарын дагы көрдүм. Мен анын тарапты мага адвокат аркылуу берип жиберген экен. Көз карашы, позициясы, ички дүйнөсүнүн бекем экенин, түрмөдө өзүнүн көз карашынан тайбай отурганын далилдеп көргүздү. Ал анын позициясы, эгерде ошол позицияны кармана турган болсо, мен ойлойм, ал позиция сыйлай турган жакшы позиция деп. Дагы бир кызык нерсени айтты. Ошол Адилет Балтабай бийликтеги адамдар менен жолукканы барганда айтты. Тукунов деген жигитти дагы мени менен чогуу иштеп аткан, ал менен дагы жолугушуптур. Ал антимонополияга баратыптыр деп ошондо айтып калды. Анан бүгүн мен да ошол социалдык түйүндөрүн окуп калдым. Ошол жигит менин Фейсбуктагы досторумдун бири болот. Мурда азыркы акыркы күндөр аябагында активдүү болуп, бийликке сын айтып, комтөр маселесин, ошол казино маселесин аябай активдүү көтөрүп жүргөн. Бирок мынакей 2 күндөн бери көрдүм, ошол бийликке, монополияга каршы агенттикке кызматка баратканын ар кимдер жазып атышат. Мына ушинтип бийлик кээ бирөөлөрдү кызмат менен тартып кетип атат, тилекке каршы, кээ бирлерди алып барып жакпагандарды камап таштап атат. Мына бийликтин кош стандарттуу, туура эмес саясатынын далили ушул болуп эсептелет. Эми акыркы тема, октябрь окуялары боюнча сот адилеттүү чечим чыгарды же чыгарбады деген азыр көп талаш тартыш жүрүп атат. Бүгүн президент Жапаров дагы ошол боюнча өзүнүн көз карашын айтыптыр. Мен эч кимге команда берген жокмун, эч ким менен соодалашкан жокмун деп. Мен айта албайм. Мен эч кандай далилим жок. Бирок мен өзүмдүн гана пикиримди, өзүмдүн гана оюмду айта алам. Соттор адилеттүү болгула деп айттым деди. Ишенгим келет, соттор адилеттүү болот деп. Бирок тилекке каршы соттор адилеттүү болсо, эмне үчүн анда кечээ Адилет Балтабайды камап коюшту? Эмне үчүн башка ошол бийликке жакпаган саясатчыларды алып чыгып эле кылмыш ишин козгоп, алып барып камап, коркутуп үркүтүп атасыңар анда? Эмне үчүн Болот Темировго адилеттүү чечим чыккан жок? Бийликти кескин сындап келаткан. Эмне үчүн Адилет Балтабайга адилеттүү чечим чыккан жок? Эмне үчүн менин артыман күнү түнү куугунтуктап, күнү түнү аңдып, кайра-кайра сотко чыгарып,
Эмне үчүн менин жакындарыма адилеттүү чечим чыккан жок? Эмне үчүн октябрь окуясына бир гана учурда адилеттүү чечим чыкты? Эл аралык саясатта, биздин 30 жылдык саясатыбызда биз көп нерсени билип калганбыз. Бизди алдай албайсыңар, урматтуу бийликте отургандар. Мисалы, мындай түшүнүк бар. Орусча выборочная борьба с коррупцией деп коет. Бул коррупция менен күрөшкө эч кандай тиешеси жок. Ошондой эле выборочная справедливость деген дагы түшүнүк бар. Тандалма адилеттүүлүк, тандалма коррупция менен күрөш. Булар бири-бирине аябагандай окшош. Соттордун бир жолку адилеттүү чечим чыгарышы бул адилеттүүлүк орноду дегенди түшүндүрбөйт. Бул бир гана окуя, бир гана үлгү. Эгерде ушундай чечимдер көп боло турган болсо, биринин артынан бири айлардан айларга уланып, системалуу түрдө кете турган болсо, анда мамлекетте соттор эгемендүү болуп калды, соттор адилеттүү болуп калды деп айтсак болот. Азырынча бир жолку соттун чечими менен, урматтуу президент Мырза, Кыргызстанда соттор адилеттүү болуп калды деп айта албайбыз. Ал силер үчүн айта берсеңер болот. Мен айта албайм антип. Анткени менин жакындарымдын бардыгын ошол соттор менен куугунтуктап атасыңар. Мени кечөгүнү кечинде мыйзамсыз алып барып, коркутуп, кылмыш ишин козгоп камаганга аракет кылдыңар. Анан кантип биз айта алабыз? Укук коргоо органдары соттор адилеттүү болуп калды деп. Ошон үчүн эгерде колуңардан келсе, далилдегиле, көп чечимдерди чыгаргыла. Биринин артынан бири чечимдер чыксын. Айлап ошондой чечимдер чыгара баштасын. Ошондо биз жакшы мамлекет, жакшы сот, жакшы бийлик боло баштайбыз. Бир чечимиңер менен бизди алдай албайсыңар. Силер жөнөкөй адамдарды алдасаңар болот. Саясатты түшүнбөгөн адамдарды алдасаңар болот. Бирок мага окшогон саясатты билген адамдарды ал менен алдай албайсыңар. Көбүрөөк чечимдерди чыгаргыла. Мына ошондо биз адилеттүү мамлекет болдук деп айтсак болот. Эми ушул 5 теманын негизинде сүйлөп бүткөндүн алдында дагы бир маанилүү бир эки маселеге кайрылайын деп чечтим. Бүгүн президент мага жооп берип, ошол тышкы карыз боюнча аргументтерин айтыптыр. Кабар агенттиги аркылуу суроолор дагы жакшы бериптир. Менин байкашымча ошол кабар агенттигине президенттин администрациясына суроолор даярдап берген окшойт. Менин байкашымча мен бийликти жакшы билем. Кабар агенттиги бул ошол президенттин администрациясынын бир бөлүгү болуп эсептелет. Аларга өздөрү суроону даярдап, жооп дагы даярдап берип коет. Мен жакшы билем аяктын бардыгын. Мен түшүндүм баарын каяктан чыкканын жакшы. Президент айтып атат, мени ат коюптур мага байкашымча НПОчу саясатчы деп. Мен ойлойм, бул жакшы түшүнүк, жакшы ат. Мен президентке бул ат үчүн рахмат айткым келет. Урматтуу Садыр мырза. НПО деген ар ким өзүнүн түшүнүгү боюнча айтат. Садырдын кандай түшүнүгү бар мен билбейм, бирок менин өзүмдүн түшүнүгүм бар. Менин түшүнүгүмдө НПО деген бул эмне? НПО деген бул кандайдыр бир маанилүү баалуулуктар үчүн күрөшкөн адам жана уюм. Мисалы, НПО адамдын укугу үчүн, адамдын жыргалчылыгы үчүн, адилеттүүлүгү үчүн көп күрөшөт. Бул алар үчүн аябагандай маанилүү жана баалуу. НПОдогу иштеген адамдардын бардыгын көрсөңөр, алардын бардыгы билимдүү. НПОго билимсиз, көз карашы, көрөңгөсү, прогрессивдүү болбосо, НПОну колдобойт. Мамлекеттин ичинде дагы жана мамлекеттин сыртында дагы НПОдо иштегендер бардыгы билимдүү адамдар. Үчүнчүсү, НПОдогу адамдардын бардыгы кайраттуу, эр жүрөк адамдар. Мисалы, НПОдо иштейт Динара Ошурахунова, Рита Карасартова, Нурбек Токтакунов, Бурул Макимбаева, Төлөкан Исмаилова, Азиза Абдырасулова, Гүлшайыр Абдырасулова, Замир Жошев. Мен бул адамдын бардыгы менен сыймыктанам. Эгерде Кыргызстанда ошого окшогон НПОшниктер көп боло турган болсо, Садыр мырза айткандай, анда биз аябагандай жакшы мамлекет болгонбуз. Төртүнчүсү, мени НПОшник саясатчы деп айтканына карата президенттин НПОдо иштеген адамдардын бардыгын эл аралык саясатта кабыл алат. Канчалык мамлекетте эл аралык саясатта, эл аралык каржы уюмдары, эл аралык демократиялык мамлекеттер
кабыл ала турган болсо, ошончолук биздин мамлекетибизге инвестициялар көп келет, технологиялар көп келет, сапаттуу билим келет, сапаттуу медицина келет. Бизди чет өлкөдө тааный баштайт. Ошондуктан Садыр мырза, кантип айттыңыз билбейм, кемсинтип айттыңызбы, же болбосо мактап айттыңызбы, ал сиздин көз карашыңызга байланыштуу. Бирок менин көз карашымча, сиз мага аябагандай жакшат коюпсуз. Мен сизге мага берген аябагандай жогорку бааңыз үчүн мындай баа аябагандай жогорку баа болуп эсептелет. Терең ыраазычылыгымды билдирем. НПОчу саясатчы деген мен үчүн эң жогорку баа, эң жогорку түшүнүк болуп эсептелет. НПОчу саясатчы болгонум үчүн мен сыймыктанам. Эми сөзүмдүн ушул башында айткан сөзүмдүн акырында мен бир нерсеге айткым келет. Мен эми президентке, Садырга президент катарында эмес, азыркы мамлекеттин башында мамлекеттин жоопкерчилигин алып отурган президент катары эмес, мен билген Садыр катарында кайрылгым келет. Менин тең тушум адам, мени менен көп жылдар бою үзөңгүлөш, коллега болуп келген адам катарында, башыбыздан оппозиция катарында көп адам өткөн адам катарында, башыбыздан түрмө өткөн адам катарында адамга кайрылгым келет. Президент Садырга эмес, Садыр сага кайрылгым келет. Биз көп нерсени башыбыздан өткөрдүк. Бийликтин куугунтугун сен дагы көп башыңан көп кыйынчылыкты өткөрдүң. 2012 жылы, 2014 жылы, 2017 жылдары сени куугунтуктап атканда мен дагы сенин жаныңда туруп, сени коргоп, сени колдогон саясатчылардын бири болчумун. Түз сөзүмдү айткан саясатчылардын бири болчумун. Азыр түз сөзүмдү айтып силерге жакпай атам, өзгөчө камчыга, анын укмкасына. Бирок ал убакта биз бардыгыбыз ошол Атамбаевдин оппоненти катарында, бийликтин оппоненти катарында сыймыктанчык, көптөгөн иштерди чогуу жасачык. Көптөгөн акцияларды чогуу жасаганбыз. Аны өзүңөр жакшы билесиңер. Мен чечмелеп айтпайм, бирок өзүңөр баарын жакшы билесиңер, камчы экөөңөр. Биз көп бийликке каршылык көргөзгөнбүз, акцияларды уюштурганбыз, ар кандай билдирүүлөр жасаганбыз, уюмдарды уюштурганбыз. Аны өзүңөр жакшы билесиңер. Мына ошол катарында мен бир маанилүү нерсени айтайын. Бийликке келген президент жалгыз калат. Бул бардык президенттердин тагдыры. Бардык президенттер башынан өткөрөт. Жалгыздык башына келет президенттер. Анткени президент катарында бийликке келгенде бардыгы сенден ар нерсени сурай берет. Кошоматчылар көп болот. Алдагандар көп болот. Туура эмес маалыматты бергендер көп болот. Бардыгы келип, кандайдыр бир өзүнүн маселесин чечкиси келет. Мына ушулардын бардыгын угуп берип, адам жалгыз боло баштайт. Жалгыздык келет. Бул бардык мурдагы хандардын, императорлордун, президенттердин тагдыры. Азыр ушундай тагдыр, мен ойлойм, Садыр сенин башыңда дагы турат, жалгыздык сенин дагы башыңа келди. Бул биринчи аргументим. Эмне үчүн сага Садыр деп азыр кайрылып атам? Экинчи, Атамбаев баягы күнү түрмөдө отуруп бир маанилүү маалыматты айтты. Мен президент болуп турганда оппозициянын, жарандык коомдун эгемендүү журналисттердин айтканын уксам болмок экенди. Мынакей, ушул дагы сен үчүн бүгүнкү күндө Садыр аябагандай маанилүү. Азыр президент болуп турганда Атамбаевдин айткан сөзүн укпой. Бул аябагандай сен үчүн жакшы кеңеш болуп эсептелет. Мен сенин тең түшүм катарында азыр ушул экинчи аргументимди айтып атам. Үчүнчү аргументим. Урматтуу көрүүчүлөр, Садыр мырза, Акаев, Бакиев, убактылуу өкмөт Роза Отунбаева, Алмаз Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, алардын бардыгынын жанында толгон топой тапыраган адамдар болгон. Алар каякта азыр? Алардын ошол жакындары каякта? Бардыгы таштап качып кетишти. Алардын бардыгы бүгүнкү күндө жалгыз калды. Президенттердин жанында чагымчылар менен кошоматчылар эле болот. Азыр алар билинбейт, чагымчы экени, кошоматчы экени. Бирок убакыт өткөндөн кийин, бир убакта бийликтен кеткенден кийин түшүнөсүң, ошол убакта негизинен менин жанымда кошоматчылар менен негизинен чагымчылар болгон экен деп.
мен сенин азыр жана айтып кеткендей эле өзүң күлөшүң мурдагы кандайдыр бир деңгээлде жолдоштук мамилебиз бар болчу, мурдагы оппозицияда жүргөн адам катарында сага ушул жаныңда кошоматчылар, чагымчылар тегеренип турган убакта бир нерсени айтайын деп атам. Кел экөөбүз отуруп, экөөбүз гана отуруп сүйлөшөлү. Эч ким жок. Мен сага ошол кошоматчылар, чагымчылар айта албаган бир маалыматты өзүң айтып берейин. Анан кийин өзүң чечим кабыл ал. Кааласаң кабыл аласың чечимди, каалабасаң колдобой коесуң. Мен сага бир дагы кошоматчың, бир дагы чагымчылың, бир дагы жаныңда отурган мамлекеттик кызматчың азыркы жакындарың айта албаган бир маалыматты айтып бере алам. Каалайсыңбы? Кел экөөбүз отуралы, сүйлөшөлү. Мен сага мынакей азыркы сенин оппонентиң катарында президент болуп келгенден кийин, мурдагы өзөң күрүшүң катарында, мурдагы оппозициянын экөөбүз мүчөсү катарында, бийликтен кордук көргөн адам катарында сага айтып атам. Бул убакыт тез эле өтүп кетет. Мага окшогон жана Атамбаев айткандай, оппонентиңди укканды үйрөнүү, чыдоо бул аябагандай маанилүү. Дагы бир жолу айтам. Бир дагы кошоматчың, кааласаң кабинетиңе келем, кааласаң резиденцияга келем, кааласаң нейтралдуу территориядан жолугалы, ошол маалыматты мен өзүмө айтып берейин. Мен билем УКМКда жакшы балдар бар. УКМКда аябагандай профессионалдуу балдар бар. Аябагандай жакшы анализ кылган балдар бар. Моделирование жасай ала турган балдар бар. Прогноз жасай ала турган балдар бар. Бирок тилекке каршы менин байкашымча азыр ошол УКМКдагы билимдүү, терең анализ кыла ала турган, моделирование жасай ала турган балдардын айтып аткан маалыматы, берген каттары сага жетпей атат. Мына ошондой жетпей аткан маалыматтардын бирөөсү менде бар, мен ошону сага айтып бере алам. Сөзүмдүн акырында ушул болду. Эми бир аз убактыбыз болсо мен суроолорго жооп берем. Эгерде убактыбыз жок болсо, суроолорго убактыбыз өтүп баратса да мен токтотом. Урматтуу көрүүчүлөр, мага келген суроочулар бар беле? Бар болсо мен ошолордун бири убактыбызга жараша, бири экөөсүнө жооп бергенге аракет кылайын. 15 мүнөттөй убактым бар экен, ошол 15 мүнөттө мен бир 2-3 суроого жооп бергенге аракет кылайын. Аэропорт маселеси боюнча айтып койсоңуз деп маселе келиптир. Аэропорт маселеси боюнча мен жооп бердим. Мен ойлойм, буга жооп берүүнүн кереги жок. Тышкы карызды, дагы бир суроо бар экен. Тышкы карызды бир тыкыр эсептеп, тактап айтып койгулачы. Так канча болду негизи? Садыр Жапаров бүгүн 100 миллионго гана жеткен жок, калганы бүт грант депти. Ушул жерде грант деген сөз келгенден кийин мен эсиме келип калды, жанагы НПОчу саясат деген, саясатчы депчи. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу мамлекеттик бийликте отурган адамдар, мамлекетти башкарып аткандар, мынакей мени НПОчу деп атасыңар. Ошол НПО деген бул ошол чет мамлекет менен жакшы иштеген, ошолордун кандайдыр бир проектлерине каражат алган адамдагы НПОчулар деп коет да. Эң биринчи НПОчу бул бийлик. Анткени ар бир алган кредиттин ичинде ошол грант деген курамы бар. Бардык кредиттин ичинде ошол курам турат. Гранттык негизде деген. Ал деген ошол кредитти алабыз, ал ошол кредиттин кандайдыр бир бөлүгү ал бекер берилген акча. Мамлекетке жөн гана берилген акча деген сөз. Мына ошол НПОчунун биринчи кезекте мамлекет бизде НПОчу экенин далилдөө эсептелет. Биринчи НПОчу бүгүнкү күндө ал бийликте отурган адамдар силерсиңер. Андан кийин гана бизбиз. Массалык маалымат каражаттары ошол чет элдиктен грант алып эптеп, окаттарын кылып жашап аткан. Азыр ошол күчтүү граждандык лидерлер, күчтүү НПОлор болуп эсептелет. Алар эптеп-септеген бир болбогон эле бир тыйындарды алышат. Миллиондогон гранттарды, миллиарддаган сом менен гранттарды биздин бийлик, өкмөт силер алып атасыңар. Ошон үчүн биринчи НПОчу билип койгула силерсиңер. Эми жанагы тышкы карыз боюнча мен так билбейм, болжол менен гана айтып атам. Болжол менен 5 миллиарддын деңгээлинде карыз алдык биз мамлекет катарында. Ал эми Садыр президент болуп келгени жаңылбаса мен жана эсептеп бердим. Эгерде биз ошол карыздарды ала турган болсок деп мен ошол постумда жазып кеткем, анда биздин карызыбыз деп мен алды деген жокмун. Кээ бир бөлүгү алынды. Ошол Садыр президент болуп келгенден бери кээ бир бөлүгүн эми алабыз деп атат деп жана Акылбек Жапаров айтып атат. 500 миллион доллар алабыз деп атат.
160 миллион доллар алабыз деп атат. Ошол карыздарды ала турган болсок, анда биздин карыз 1 миллиард 300 миллион долларга көбөйүшү мүмкүн деп жазып атам мен. Мен так айткан жокмун, мүмкүн деп айттым. Мына ошол баарын алып карай турган болсок, болжол менен бүгүнкү күндө мен ойлойм өкмөт деле маалымат берсе болот. Финансы министрлиги деле маалымат берсе болот. Болжол менен биз бүгүнкү күндө бир 5 миллиарддын тегерегинде тышкы карызды алдык. Бирок биздин андан да коркунучтуу бир карызыбыз бар бүгүнкү күндө. Мынакей биздин бийлик ал боюнча көп маалымат бербей келатат. Биздин ички карызыбыз. Урматтуу финансы министрлиги кечээ күнү мага кайра маалымат берип мени жалган айтып атат деп атасыңар. Эгерде силер так маалымат беребиз десеңер, анда коомго маалымат бергиле. Канча ички карыздарды алып атасыңар бүгүн силер, тышкы карызды кошпогондо. Биздин бүгүнкү күндө эң коркунучтуу карыздарыбыздын бири бул ички карыз болуп эсептелет. Биз ГКО менен ГКОларды сатып атабыз. Векселдер менен облигацияларды. Ошол канча векселдер менен облигацияларга силер ички карыздарды алып атасыңар. Кайсы банктардан алып атасыңар? Кайсы уюмдардан алып атасыңар? Канча процент менен алып атасыңар? Жана канча сумма алдыңар? Силер ошону да айтып койгула, андай болсо жашырбай. Ички карызыбыз бүгүнкү күндө биздин тышкы карызыбызга караганда бир топ оор болуп эсептелет. Анын проценти, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу бийликте отургандар, ал деген 2% эмес, 1% эмес, анын карызы 15-17%ке чейин чыгып кетет. Карыз эмес, проценти. Бул аябагандай кымбат акчалар, кымбат кредиттер болуп эсептелет. Урматтуу финансы министрлиги, урматтуу Бакетаев мырза, кечээ күнү мага карата айттыңар, Равшан Жээнбеков жалган айтып атат. Мен жалган айткан жокмун эч нерсени. Силер Жапаров айткан маалыматты эмне чыгарбайсыңар? 500 миллион доллар алабыз деп атат. Аны эмне айткан жоксуңар? Аны жашырып айткан жоксуңар. Мына массалык маалымат каражатында турат. Эми андан да нары кетели. Мен силерден талап кылам. Канча ички карыз алдыңар? Ички карызды эмнеге жумшадыңар? Канча процент менен алдыңар? Канча алдыңар? Жана кайсы банктардан алдыңар? Кайсы уюмдардан алдыңар? Мына ошону дагы чыгарып койгула. Маалымат толук болсун. Ошондо биз баардыгын биле турган болобуз. Биз канча мамлекеттин карызы бар. Мамлекеттин карызына ички жана тышкы карыздар кирет. Биздин проблемабыз бул бир эле тышкы карыз эмес, бул ички карыз дагы. Жана мен айткандай эле, ички карыз бүгүнкү күндө тышкы карыздан дагы оорураак. Анын проценттери жогору аябагандай. Мен ойлойм, жакынкы күндөрү финансы министрлиги бул маалыматты чыгарат. А эгерде чыгарбай турган болсо, анда мен өзүм ачык маалыматтардан таап, мен аны өзүм чыгарып силерге эмки жумада же түз эфир аркылуу айтып берем, же болбосо өзүмдүн массалык маалымат каражаттары эгерде карай турган болсоңор, журналисттер же жарандык коом карай турган болсоңор, анда Facebooктагы баракчама өзүм ошол маалыматтарды илип койгонго аракет кылам. Бирок мынакей азыр талап кылам, Бакетаев мырза, келгиле чыгаргыла. Мынакей ушул жумада силерден ушул маалыматты күтөбүз. Канча ички карыз алдыңар? Бул аябагандай маалымат жана алып атасыңар. Ушуну чыгарып койгула. Эми дагы бир суроого жооп берейин, анан кийин ошону менен түз эфиримди бүтүргөнгө аракет кылайын. Адилет Давалтабай боюнча маалымат комментарий берип койсоңуз дейт, ал боюнча мен бердим. Бардыңар уктуңар аны. Күйүүчү майга, тамак ашка болгон баа кайда барат? Мамлекет социалдык объектилерди куруу боюнча эмне айта аласыз? Энергетика боюнча эмне айта аласыз дейт. Бул боюнча мен мынтип айтып кетер элем. Биз күйүүчү майды өзүбүз чыгарбайбыз. Эки маселе боюнча биз Россияга аябагандай күн корбуз. Россия бизди ушунчалык байлап койгон. Тилекке каршы ошол мурдагы авторитардык бийликтердин азабына. Бизде бүгүнкү күндө Россиянын күйүүчү майга жана газга болгон монополиясы бар. Биз Россиядан гана ушул нерселерди толугу менен 100% почти ошо Россиядан алабыз. Мүмкүн бир майда чөйрөнү башка Казакстандан же Өзбекстандан алышыбыз мүмкүн. Күйүүчү майды. Бирок жалпысынан ишенимдүү айта берсек болот, бардыгын ошол Россиядан алып атабыз. Мен ойлойм, күйүүчү майдагы газ дагы арзандабайт, анткени азыр көрүп атасыңар, дүйнөдө күйүүчү майдын дагы газдын дагы баасы күндөн күнгө кымбаттап барат. Ошондуктан биз ошону так билишибиз керек алдын ала. Күйүүчү май, газ арзандабайт. Биз ошого даяр болушубуз керек. Ошону менен бирге биздин бийлик ал менен кантип күрөшөт? Кандай кылып ошол оорчулукту элге жеңилдетет? Ошого жараша программалар иштеп чыгышы керек. Ошол биз үчүн аябагандай маанилүү. Азыркы күндө тилекке каршы биздин өкмөттүн андай программасы жок. Өкмөттүн экономиканы кантип иштеп өнүктүрөбүз? Экономикалык конкреттүү кандай программалар бар? Кантип элге болуп аткан инфляциянын
баалардын кымбатташышын жеңилдетүү боюнча азыркы күндө программасы жок. Айлыкты көтөрөбүз дешип атат. Урматтуу өкмөт башчылар, урматтуу бийликте отургандар, эгерде экономикабыз өспөй турган болсо, кантип айлыкты көтөрөсүңөр? Негиз болуш керек да. Айлык көтөрүлө турган болсо, ал экономика көтөрүлгөндө гана көтөрүлөт. А силер карыз алып экономика көтөрөбүз деп атпайсыңар. Карыз менен айлыкты көтөрө албайбыз биз. Карыз менен карыз алып экономиканы көтөрүү бул популизм деп эсептелет. Биринчи экономиканы көтөрүп, андан кийин айлыкты көтөрүү бул реалдуу экономикалык чечим болот. Биз экономиканы көтөргөн жокпуз, айлыкты көтөрөбүз деп атабыз. Айлыкты көтөрсө болот, ал популизм менен сырттан карыз акча алып, же болбосо бюджетти жанагынтип салыкчыларды кыйнап, бизнести кыйнап, орто жана чакан бизнести муунтуп, ошентип убактылуу көтөрсөк болот. Бирок ал убактылуу гана көтөрүү болот. Бир нече айдан кийин биз кыйналып калабыз да. Ошон үчүн экономика көтөрүлбөсө, айлыкты көтөрүү бул туура эмес. Бул экономикалык саясатка, экономикалык илимге туура келбейт деп мен айтар элем. Экономиканы көтөрсөңөр, ошондо нефттин баасы, баалардын өсүшү тамак ашка болгон, ошол аркылуу чыксак болот. Эгерде экономика көтөрүлбөсө, биз баанын кымбатташын, газ менен нефттин кымбатташын элибизге жеңилдете албайбыз. Ал үчүн өкмөттүн конкреттүү экономикалык программалары зарыл. Келекке каршы азыр өкмөттүн андай экономикалык программалары жок. Айта алган жок, бийликтин программалары жок. Мына ушул менин жообум. Мен дагы бир суроого жооп берейин, ошону менен бүтүрөйүн. Орусча суроо болуптур. Какой вектор на сегодня держит власть? Опять на Кремль? Деген суроо берилип атат. Мен так айталам. Биздин азыркы бийлик мурдагы бийликтерден айырмаланып, бир аз Россиядан алыстаганга аракет кылып атат. Мен азыркы бийликтин бул кадамын колдойм. Жана муну мен туура деп эсептейм. Анткени менин көз карашымда башы керек. Россия менен биз өзүбүздүн келечегибизди байлабашыбыз керек. Биз эгемендүү, прогрессивдүү, укуктуу, эркин мамлекет курушубуз керек. Бул деген сөз биз Россия менен дагы мамиле кылабыз. Бирок көбүрөөк батыш мамлекеттери менен, Америка Кошмо Штаттары менен, Япония менен, Малайзия менен, Корея менен, жана ошону менен бирге Кытай менен дагы мамиле кыла турган мамлекетти келечекте курушубуз керек. Азыркы бийликтин ушул багытта кичине орустардан, Россиядан алыстап атканын мен туура деп эсептейм. Бирок толугу менен алыстай албай атат, көбүрөөк алыстай албай атат. Анткени биз жана мен айтып кеткендей эле, Кремльге, Россияга экономикабызды аябагандай көп байлап таштаганбыз. Мигранттардын бардыгын ошол жака багыттап, нефт менен газды ошол жактан ала турган кылып, Россиядан көп карыз алып, ошол Россиядан көптөгөн товарды сатып алып, экономикабызды, саясатыбызды аябагандай байлап таштаганбыз. Ошон үчүн Россиядан, Кремльден тез алыстоо бизге кыйыныраак. Мен азыркы бийликти бул жагынан түшүнөм. Бирок ошентсе дагы кичинеден биз Кремльден, Россиядан алыстаганга аракет кылышыбыз керек. Анткени анын дагы бир маанилүү себеби бар. Россиянын азыркы саясаты менен, азыркы режими менен келечеги жок. Россия азыркы авторитардык башкаруу менен келечектүү мамлекет эмес. Биз алардан кетишибиз керек. Канчалык Россия кыйналган сайын биз дагы кыйналабыз. Анткени алар менен чогуу биз дагы чөгө беребиз. Аларга болгон басым бизге дагы кете берет. Алардын кыйынчылыгы бизге дагы келет. Ошон үчүн биз Россиядан алыстаганга кадамдарды, экономикалык программаларды, саясатты даярдашыбыз керек. Бизге окшогон батыш менен жакшы мамилеси бар, прогрессивдүү, НПОчу саясатчыларды, мен ошо жылмайып айтып атам ошону, куугунтуктабай, басмырлабай, түрмөгө камабай, биз менен кеңешип, кайсы багытка кетсек болот, кандай программалар иштеп чыксак болот. Мына ушунун үстүндө азыр иштесек туура болмок. Бирок тилекке каршы биздин бийлигибиз бизди куугунтуктап, жок кылганга, саясаттан кетиргенге аракет кылып атасыңар. Мен ойлойм, бул силердин кетирген чоң катаңар. Экинчи жагынан мен саясатчы катары түшүнөм, бизди жок кыла албайсыңар, колуңардан келбейт. Ошон үчүн жана айтып кеттим, сага кайрылып, колуңан келсе туура көрсөң, экөөбүз отуруп жолугуп сүйлөшөлү.
мен башкалар айтпаган бир маалыматты өзүмө эч ким жок, өзүм айтып берейин деп. Мен ойлойм, бул видеону өзүң деле көрөт болушуң керек, жакындарың көрөт болуш керек, пресс-службам көрөт болуш керек. Эгер туура көрсөң, мен күтөм, жолугууну. Кааласаң жолугабыз, каалабасаң анда өзүң чечесиң. Ал өзүңдүн чечимиң болуп эсептелет. Бирок мен билем, көп ушул экономикалык иликтөөлөрдү, изилдөөлөрдү, эл аралык уюмдардын изилдөөлөрүн, массалык маалымат каражаттарын, саясатты билген адам катарында айта алам. Оор абал келди. Куугунтук менен эркиндикти, адам укугун, демократияны басмырлоо менен ийгиликке жете албайсыңар. Абалыңар кыйындай берет. Өлкөнүн абалы кыйындайт, элдин абалы кыйындайт. Ал силердин бийлигиңердин дагы абалын сөзсүз түрдө оорлотот. Силердин дагы абалыңарды оорлотот. Ошон үчүн жана айттым, мен өзүм айтып берейин ошол бир маалыматты деп. Туура көрсөңөр, ушул кыйынчылыкка даярданалы баардыгыбыз. Кыйын убакыт келе атат. Бул азыркы бийликтин жакшы же жамандыгынан эмес, дүйнө ошол багытка кетип атат. Биздин экономикабыз бир реалдуу чечимдерди, маанилүү чечимдерди жасай алган жокпуз. Биз ушул бюджетти гана толтурсак болду деген саясатты кармандыктагы ишкерлерди талкалап таштадык. Орто жана чакан бизнести талкалап таштадык. Салыктын басымын көбөйтүп таштадык. Инвесторлор келбей калды. Кыргызстандан капитал кача баштады. Майда жана чакан ишкерлер бизнесин жаба башташты. Мына ошонун негизинде бизге оор социалдык, экономикалык, бюджеттик абал жакындап калды. Биз ошого даяр болушубуз керек. Сөзүмдүн акырында мени бөлүшкөндө, мага колдоп комментарий жазгандар, суроо бергендер, жамандап жазгандар, сөгүнгөндө, бийликтин колдоочулары көргөнүңөр үчүн, жазганыңар үчүн, бөлүшкөнүңөр үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Эмки жумада дагы кайрадан жолугабыз. Мен ушинтип жума сайын актуалдуу маселелерге кайрылып турам, айтып турам силерге. Анткени мен айта алам, саясатты, экономиканы, тышкы саясатты ушул көп окуган адам катарында, чет мамлекетте, Америка Кошмо Штаттарында окуган адам катарында, Россия Федерациясынын Москвада окуган адам катарында мен айта алам, жакшы түшүнөт болушум керек, билет болушум керек деп, ошон үчүн өзүмдүн көз карашым менен силер менен бөлүшүп турам. Сөзүмдүн акырында дагы бир жолу айтам. Карфаген должен быть разрушен. Урматтуу көрүүчүлөр, жаштар, биздин келечегибиз эркин мамлекетте, биздин келечегибиз укуктуу мамлекетте. Биз авторитардык мамлекет курбайбыз. Биз эркин мамлекет курабыз. Биздин жарандарыбыз, биздин жаштарыбыз, биздин кыздарыбыз, уулдарыбыз эркин болушу керек. Бийликтен коркпошу керек. Укук коргоо органдарынан коркпошу керек. Алар билимдүү болуш керек. Эрке балдар болуш керек, эрке кыздар болуш керек. Бийликке сын айта алган адамдар болуш керек. Ошон үчүн дагы бир жолу айтам сөзүмдүн акырында, бийликтен коркпогула, башыңарды көтөргүлө, бийликке энергия бербегиле. Биздин коркуу сезимибиз бийликке энергия берет. Канчалык силер корксоңор, бийлик ошончолук зөөкүр болот. Ошончолук авторитардык бийлик болот. Баарыңарды чакырам. Башыңарды өйдө көтөрүп, бийликтен коркпогон жаран бололу. Бийликтен коркпогон улутту түзөлүп, мамлекетти жараталы. Мына ошондой мамлекет бул келечектүү мамлекет. Биз эркин мамлекет курабыз. Биз демократиялуу мамлекет курабыз. Биз адам укугун коргогон мамлекет курабыз. Биз авторитардык бийлик менен күрөшөбүз. Авторитардык бийликти кургузбайбыз Кыргызстанда. Мына мен силерден ушуну чакырып кетем. Эмки жумада жолукканча аман эсен болгула. Баарыңарга рахмат. Жакшы болуңар.